Борборунда Ташиевтердин үй-бүлөсү тарабынан салынган Алима Ташиева атындагы төрөтүү иштеп баштады. Эртеменден бул жерге 5 төрөт кабыл алынган. Азыр бул жерде небересин, балдарынын көз жарысын күтүп, сүйүнүчтүү кабар күтүп турган ата-апалар бар. Алардын маанайын сурап, дарыгерлерден толугураак маалымат алабыз. Жакшы нерселерди күтүп отурам. Келин кирип кетти. Азыр төрөйт деп атат. Ушу күтүп отурам. Кайсы жактан келдиңиз? Көк жаңактан келдик. Көк жаңак шаарынан ушул жака келдиңиз. Көк жаңак шаарынан ушул жака келип калдык. Рахмат. Ушинтип жаңы оорукана салып, келиндер төрөп, өздөрү менен өздөрү көбөйүшө берсин, бактылуу болсун, ыймандуу саптуу болсун. Баардык ушул жерге келген келиндер эсен аман төрөп алышсын. Рахмат. Аман эсен төрөп алыңыз, сиздин келиниңиз дагы. Кош, сиз кимди күтүп атасыз? Biz dağın keliniz alıp gelgemiz. Kuda buyursa şu yerden törötüp çıkıp keteylik dep. Taşıyıp ke prezidentimizge rahmat şunday organalar salıp bergenine. Şartı жактыбы сизге оорукана? Абдан жакшы, сонун. Таптаза бар жол бар экен. Кошумчалыкка сиз каяктан келдиңиз? Мен дагы Благовещенкадан келдим. Кызым төрөй турган. Эсен аман төрөп алсын. Биринчиден Кудайымга миңметтен шүгүр, ушунчалык ооруканалар сап берген президентибизге, Камчыбек Ташиевке рахмат айтам. Кызыбыз кимдин болсо перзент төрөп алсын, эсен аман төрөп алсын. Алима менен Аллахым насип кылган эмескен өтүп кетти. Аллахыма шүгүр, мына аркасында калган балдар, чыган балдар, мына баласы Аллахыма шүгүр жакшы мынандай элди деп, журту деп деген балдардан көп болsun. Şu Камчы Ташиев окшогон балдардан көп болsun. Камчыбек балам, жакшы жүр, ден соолугуңду берсин. Силер кыйналсаңар, биз ушундай кыйналып отурабыз. Ошо жандары кынбай кыйналып иштеп атышат. Онун кетейиндер, золобоңуз зор болsun. Келечегиңиз кең болsun. Эне жана баланы коргоо борборунда 12ден 13 минутта өткөндө биринчи төрөт катталды. Бегабад айылынын тургуну Мадина Осмонова экинчи уулун жарык дүйнөгө алып келди. Алардын үй-бүлөсү жаңы төрөлгөн наристени УКМКнын төрагасы генерал Камчыбек Ташиевдин атын коюшту. Ошентип, Камчыбек Рустамов жарык дүйнөгө келди. Аябай кубанычтамын, Аллага шүгүр. Мынакей бүгүн биздин Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборунда биринчи төрөт катталып жатат. Усманова Мадина Улукбековна 2004-жылкы родильницабыз. Анан экинчи кош бойлук, экинчи төрөт. Кош бойлуктун 39 апта 6 күнүндө бизге келип түшкөн. Бүгүн 15 май күнү 12ден 13 минутта өткөндө жарык дүйнөгө уул дагы бир эр азаматыбыз төрөлдү. Ал эми экинчи төрөт 12-26 минуту аралыгында катталды. Тузак районунун Көкар төрөнүн тургуну Айназек Төрөмаматова уул төрөдү. Жаңыдан эне болуу бактысына ээ болгон келин кубанычы менен бөлүшүп, дарыгерлерге ыраазычылык айтты. Врачтарга бардыгына чоң рахмат. Бардыгы мендей карап, жакшы карашты. Өтө сон. Сүйүнчүлөдүңүзбү? Пока эми айтам деп. Айназек айымдын үй-бүлөсү наристени Камчыбек Ташиевдин атасы Кыдырша атанын ысымын ыйгарууну тилек кылып коюшкан. Генералдын уруксатын алышканын биринчи неберели болуп жаткан Кантөрө Айтбаев билдирип, сүйүнүчүн бөлүштү. Камчы агабыздын атасынын атын Кыдырша деп атап коёйлу деп ниет кылдык. Келинибиз ушу Алима энебиздей болуп көп балалуу болсун. Өзүбүз да бир 12 уртуганбыз. Ошо биздин урукту, биздин тууган мемелерди көбөйткөн жакшы. Келинибиз аман болсун, балабыз ошо артынан балдар келе берсин, Камчы агабыздай балдар келсин. Ошо сүйүнүп өтө кубанычтабыз, сүйүнүп турабыз. Ошо жаңы радомдо биздин неберебиз биринчилерден болуп туулганына сүйүнүп турабыз. Биздин ошо неберебиз дагы ошо Кыдырша агабыздай болуп, акылдуу, ошо көп балалуу, жакшы адамдар болуп неме болгонуна биз тилектешпиз. Жаңыдан ачылган төрөт үйү сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүгө даяр. Мында бүт шарттар түзүлүп, заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Борборго кесипкөй дарыгерлер Бишкектен бери тартылып, тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. 7-8-7-9 боюнча, абгар боюнча төрөлдү. Акыбалы аябай абдан жакшы. Буюрса
кийинки жакшы төрөт кылганга аябай жакшы аракет кылабыз. Бар шарт бар буюрса, колубуздан келген жардамыбызды беребиз, медперсоналды үйрөтөбүз, болгон өзүбүздүн опыт болгон баарын бөлүшөбүз. Бейле кетсек, батыр эне Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборун Ташиевтердин үй бүлөсү өз каражатына куруп, мамлекетке өткөрүп берген. Төрөт үйүнүн ачылыш аземине 13 май күнү президент Садыр Жапаров жана генерал Камчыбек Ташиев катышкан. Ташиевтердин үй бүлөсү өздөрүнүн мунай базасын сатып, анын акчасына мына ушул төрөт үйүн салып, мамлекетке өткөрүп берип жатышат. Бул деген сөз элде болсун, элде болсо бизде болот деген сөз. Мындай кадам башкаларга чоң үлгү болуш керек. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Кол сунган Ташиевтердей атуулдарыбызга ар дайым ыраазычылык билдирем, бар болуңуздар.